Ушул жылдын январь-апрель айларынын аралыгында Кыргызстандан 13 тоннадан ашык сүт азыктары экспортталган. Ал экспортталган негизги сүт азыктары каймак майдан баштап бал, муздак, сыр, кургак сүт, шоро жана куру төңдүү азыктар эсептелет. Экономисттердин айтымында Кыргызстан агрардык өлкө катары ресурска бай болгондуктан нукура азыктардын бренди боло алат. Бирок аларды өндүрүүдө, сактоодо технологияларды дагы да өнүктүрсө, эл аралык талаптарга жооп берген, ири көлөмдүү камсыздоого кудурети жетет дешет.